Урматтуу телегөрүүчүлөр, дагы бир жолу кутмандуу таңыңыздар менен дейли, бизге жакыныраак келиңиздер, анткени эң керектүү маалымат азыр айтылганы турат. Ошол маалыматтан кабардар болуп, буюрса алдыдагы бир маселелердин түйүнүн чечесиздер деген ойдобуз. Өзгөчө авто унаасы бар, биздин жарандарыбыз үчүн пайдалуу маалымат болот. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда Унаа мамлекеттик ишканасынын маалыматтык кызмат көрсөтүү жана техникалык колдоо бөлүмүнүн башчысы Асан Кожоев Урмат Саламатбекович. Мейманда кутмандуу таңыңыз менен. Кош келипсиз. Бүгүн биз мына ушул 3-июльдан баштап Унааны кайра каттоодогу жубайлардын макулдугу жөнүндөгү жобонун күчүнө кире тургандыгы жөнүндө кеп кылабыз деп турабыз. Эми келиңиз, бул жобо дейбизби, баягы талап дейбизби, кандай бир жеңилдиктерге алып келет же кайсыл бир маселени чечет? Бул болсо талап, үй бүлөлүк кодекстин талабы болчу. Буга чейин биз автоматташтырылган маалымат тутумунда биз жарандардын никеси барбы же жогун көрчү эмеспиз. Андан тышкары биз Жогорку Кеңештин транспорт жана коммуникация, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин да чечими чыккан. Ошонун алкагында ошо иш алып барып, биз ушу калктык каттоо департаменти менен алардын автоматташтырылган маалымат тутуму менен биргелешип, азыр ишти бүтүрүп, жарандардын никеси бар, никеси жогун уже көрө баштадык. Ошон үчүн биз ушу 3-июльдан баштап тартып муну ишке ашырып атабыз. Бул деген үй бүлөлүк кодекстин талабы негизи. Мунун киргизгендин дагы бир себеби биз жеке эле жубайлардын укугун коргоо эмес, жарандардын да укугун коргоп атабыз. Анткени айтып кеткен кодексте 36-беренеси боюнча эгерде бир жубайы макулдоштогу жок мүлкүн сатып ийсе, ал сот тарабынан жараксыз деп табышы мүмкүн да. Ошондо башка жарандын укугу бузулуп атат. Ошон үчүн биз алдын ала ушу иш чараларды киргизип атабыз. Буга чейин эмне себептен бул талап иштебей келген? Эмне мындай муктаждык болду? Бул биз айтып кеткендей эле жанакы никеси бар, никеси жок деген маалымат бизде жок болчу. Азыр бүт баары автоматташтырылып калган. Негизи азыр балким силер билесиз, көк паспортто алганда артында никеси бар, никеси жок деген маалымат жок болчу. Ошондуктан биздин адистер билчү эмес. Ошондуктан азыр жанакындай маалымат чыга баштады биздин. Ошол жакта көргөндөн баштап азыр ошо ишке ашырып атабыз. Демек, үй бүлө өзүнүн баягы карамагындагы унааны сатаарда сөзсүз түрдө жубайынын кандайдыр бир тил кат мененби, эмне менен макулдугу керек? Эки немеси каралган, бирөөсү нотариалдык жактан көөлдүрмө, экинчиси өзүлөрү чогуу келип эле арыз беришет. Бирөөсүн мындай айтып кетейин, эгерде машина күйөөсүнө катталса, анда бизге экөө келип аял тарабынан арыз жазылат. Мен макулмун. Макулдугумду берем дейт. Андан тышкары биз дагы атайын фотофиксация деген немебиз бар. Атайын өзү келди деп туруп сүрөткө тартып ошол базада калып калат. Эгерде келечекте дагы бир маселе суроо талаштар болуп калса, биз тастыктай турган ошондой немебиз киргизилген атайын. Үйлөнгөнгө чейин машинеси бар болуп, анан үйлөнүп, анан сата турган болуп калса? Анда жок, анда бизде атайын ушу системага контроль коюлган. Эгерде силер никеге чейин машинаңар сатылса, анан никеңер андан кийин болсо, биз системада атайын контроль коюлган. Алар көрүп турат. Качан алынган? Качан алынган. Эгерде буга чейин болсо, ал тиги неме маалымат чыкпайт. Никеден кийинки эле маалыматтар чыгат. Жакшы. Бир үйдө эки машина болуп калсачы, жубайында да, жолдошунда да катталуу болсо. Анда маселе жокпу? Жок, ар бири-бирине бири-бирине керек болуп калат. Анткени ортодогу мүлк болуп саналат да, эгерде никесинин ичинде учурунда алынган болсо. Ошондуктан ар бирөөсүнүн же күйөөсүнүн же аялынын немеси керек болуп калат. Эл аралык тажрыйбада бул кандай? Ушул жобо же талап? Эл аралык эми биздики кандай десем, эл аралык деле бул Россия мамлекетинде деле бар. Бүт эле бул үй бүлөлүк кодексте жана ошондуктан бүт эле жерде ишке ашырылган. Биздики жана айтып кеткендей маалымат жок болчу, анын баарын иштелип чыгылды. Ушу
кандай десем, кичинекей убакта жасалды. Анткени бул системаны коюш буга никеге чейин алынды, андан кийин алынды деген баары бир чоң жумуш болуп эсептелет да. Жакшы. Эми дагы бир маселе бар. Эми бул мындай болбой эле койсун, албетте үй бүлөлөр бул нерсени каалабайбыз. Маселен, экөө баш кошуп жашап атканда машина алынган, бирок экөө эки ажырым жолго түшүп кетти. Кандай ачып кетти? Экөө эки ажырым жолго түшүп кетти, мындай ажырашып кетти. Анда кандай маселе чечилет? Машина же ошол катталган адамда, же жубайында, же жолдошунда катталса, ошол адамда кала берет. Бул негизи сот тарабынан чечилет. Анткени ажырашып атканда мүлктү кимге калат деген негизде ага чейин эгерде бизде маалымат жок болсо, бул кимдин намында турса, ошонун намында кала берет да. Эгерде маалымат чыкпаса, биздин маалымат тутумунан чыкпаса. Эгерде макулдугусуз сатса, кандай чара көрүлөт анда? Же уруксат берилбей эле коебу? Бул биз буга чейин айтып кеткендей талап кылабыз. Негизи сот тарабынан чечилет. Бул жокко чыгарып коюшу мүмкүн. Анда буга чейин айтып кеткендей сатып алган жарандын укугу бузулуп калышы мүмкүн. Анда бизге дагы маселе туруп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз азыр талап кылып, атайын сөзсүз талап киргизип атабыз. Эгер чечилүү жолу кандай болот? Мисалы, сатып алуучу тараптын укугу бузулуп калат деп атпайсызбы? Машинени кайтарып алабы же канчалык компенсация төлөнөбү? Аны сот чечет. Эгерде же машинаны кайтарып берет, же машинанын баасын төлөөгө мажбур болуп калышат да. Демек, сөзсүз түрдө макулдашуу керек. Талап кылынат. 3-июлдан баштап 3-июлдан. күчүнө кирет. Дагы бир айтып кетчү нерсе бар. Көп маселелер келип атат. Жанакы биздин ишкерлер, машина ташыган ишкерлер, алар бир айда бир 4-5 машиналарды алып келип сатышат. Мындай айдакча. Алар кандай болот дейт. Мен өзүмдүн тажрыйба боюнча билем. Азыр жана банкка барганда никеңер болсо сөзсүз түрдө нотариалдык көндүрмө керек. Макулдашуучу. Анда деле биз эгерде мындай постоянно аялы барбаш үчүн ошондой нотариалдык көндүрмө алып келсе, баягы кыймылдуу мүлккөчү макулдугун берем дегендер биз анда деле кабыл ала беребиз. Бул ишкерлерге, бирок нотариалдуу жактан көндүрмө керек атайын. Демек, бул талаптын таасири ишкерлерге дагы бар, Жеке машинаны айдап жүрүүчү, колдонуучуга эле эмес? Биз бүт жарандарга, машина ташыгандарга дагы. Эми унаа мамлекеттик кызматындагы дагы башка жаңылануулар жана ийгиликтер жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Неме айта кетчү бир немебиз бар. Биздин жарандар, чет өлкөдө жүргөн жарандар, Россия Федерациясында аябай көп жаран бар. Биз былтыр барып көрүп келгенбиз. Бир 50 миңден ашык биздин жарандар такси жумушунда иштейт экен. Алар кээде айдоочулук көбүн жоготуп алат же жараксыз болуп калат. Ошо боюнча биз былтыр 17-январдан баштап чет өлкөдө турган консулстволордон айдоочулук көбүлүктү алмаштырганга жол берилди. Эгерде силер жоготуп алсаңар, ошол жака барып кайрылып туруп айдоочулук көбүлүктү алмаштырса болот. Же жоготуп алган учурда, же алмаштырган учурда. Кыргызстанга келип отурбай. Бияка келип отурбай, атайын ошондой неме ачылган бизге мүмкүнчүлүк. Азыркы убакта бир 4300гө жакын жаран кайрылды былтырдан бери. 3900дай даяр айдоочулук көбүлүк берилди азыр. Жакшы, бул дагы мекендештерибиз үчүн бир жакшы камкордук, жакшы бир жеңилдик болуп аткан экен. Анан эми азыр декларациядан өткөндөн кийинки дагы маселелер көп чыгып атпайбы агай? Ушул тууралуу дагы кайрылсакпы деген ой болуп атат. Анткени маселен бир адамда сатып ийгенден кийин деле канча жыл өтсө деле декларациядан өткөндө ошол унаа өзүнүн карамагында чыгып калат. Бул учурда налогту ким төлөп калат ошондо? Ошол жылдар аралыгындагы катталып турган адамдар төлөйбү же болбосо сатып алган ээси, жаңы ээси төлөшү керекпи? Биздин жарандык кодекс боюнча Кыргыз Республикасынын машина кимдин намында катталса, ошол ээси деп саналат. Буга чейин жарандар ишеним кат аркылуу саттык деп кичине адашчылык менен ойлоп атышат, бирок ишеним кат бул жөн эле ишендирүү кагазы. Эгерде мен сизге ишеним кат берсем, сиз менин атыман башка бирөөгө сатсаңар болот деген түшүндүрөт ишеним кат. Бирок бул деген сатып алуу келишим эмес.
Ошондуктан жана сиз айтып кеткендей налогду менчикти жаран төлөнүп калат да. Баары бир ушул Элдин намында болсо. Ал боюнча дагы айтып кетчү бир нерсе бар. Биз ушул өзүбүздүн маалымат тутумуна атайын анан жана укуктук ченемдик актыларга неме киргизгенбиз. Жаңыртуу бул убактылуу мамлекеттик каттоону токтотуу боюнча. Сиз өзүңүз паспортуңуз менен келип, сиздин намыңызда турган мурда сатылып кеткен же ишеним кат менен өтүп кеткен машинаңыздарды убактылуу токтотсоңор болот. Ал маалымат биздин базага кирилет. Ал эгерде ал машина жолдо жүрүп калса, аны жол коопсуздук кызматкерлери токтотуп, атайын штрафстоянкага койгондон кийин сизге өздөрү чыгып кайра каттоого келиш мүмкүнчүлүгү бар да. Бирок мунун айтып кетчү жери налоговый салык кызматында ал машина сиздерде чыга берет. Анткени бул убактылуу эле токтотулуп турган, эртеңки күнү сиздер кайра эле каттоого кирсеңиз болот да. Ошондуктан бул только биздин эле базада көргөзүлөт, анан жол коопсуздук немелеринде, кызматкерлеринде көрүнүп турат. Бул деген азыр убактылуу токтотуп турган, значит, ишеним кат аркылуу сатылган же ошондой неме сиз таппай атасыз деген билдирет. Эгерде каттоодон чыгарам десе, демек азыркы ээсин табыш керек анда. Аны келиш керек, экөө чогуу чаран анан чыгыш керек. Ал үчүн атайын биздин неме поле киргизилген, сиздин мобилдик телефонуңар киргизилет. Алар өздөрү бизге келгенде биз силердин мобилдик телефонуңарыңызды беребиз, сизге байланышка чыгып, өзү келип аны кайра каттайт. Ошондо силер буга чейин болгон штрафтарды төлөш керек бар. Жок, тиги кишиге кайра көргөзүп жүктөсөңөр болот. Урмат Саламатбекович, сизге ыраазычылык билдиребиз. Абдан жеткиликтүү маалыматтарды бердиңиз. Эң негизгиси биздин үй бүлөдөгү жубайлар бул маалыматтарды эске алыңыздар деп айта кетели. Ооба, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто УНА мамлекеттик ишканасынын маалыматтык кызмат көрсөтүү жана техникалык колдоо бөлүмүнүн башчысы Асанкожоев Урмат Саламатбекович болду. Дагы бир жолу эскертип айталы, УНАны кайра каттоодогу жубайлардын макулдугу жөнүндөгү талап 3-июлдан баштап күчүнө кирет. Демек, урматтуу биздин мекендештер, урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары дал ушул талапты сөзсүз түрдө аткарышыңыздар керек экендигин бүгүн биздин мейманыбыз жакшылап бир түшүндүрүп өттү. Көрсөтүүбүздү улантабыз.